Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухариде, Муслимде келет. Амр ибн Ауф ал-Ансари радияллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн Абу Убайда ибн ал-Жаррах деген радияллаху анху сахабасы, бул сахабасын Бахрейн деген жерге жизия алып келүү үчүн жиберет. От косыйынган элдер жашачу, ошол отпарастардан жизия төлөмдү алып келүү үчүн жиберет. Жиберип бул сахаба пайгамбарга алып келген учурда сахабалар бул жерде айтып атат, адаттагыдай эрте мененки намазды окуу үчүн мечитке келишет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таңкы намазды бүтүрүп эмеле үйүнө кайтайын деп турганда сахабалар дагы жанагы алып келген жизияны угушуп пайгамбарыбыздын айланасына топтоло түшүшөт. Жизия келди, акча келди, мал келди депчи. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын ошентип айланасына чогулуп калган учурда жылмайып карап, "Абуннукум сами'тум анна Аба Убайда кадима би шай'ин мин ал-Бахрейн" дейт. Силер Абу Убайда Бахрейнден бир нерсе алып келди го деп уккан чыгарсыңар дейт. Уккан окшойсуңар дейт. Ооба, Аллахтын элчиси деп жооп беришет. Ооба, уккан болчубуз, ошон үчүн сиздин айланаңызда деп турабыз деп. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Абширу ва аммилу ма ясуррукум" дейт. Кубанып тургула дейт. Силерди кубанта турган нерсени үмүттөнүп тургула дейт. Бул дегени иншалла силерге берилет деп атат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фавалла" дейт. Аллахка ант ичип айтам дейт. "Мал факра ахша алейкум" дейт. Мен силерге корко турган нерсем жакырлык, кедейчилик эмес дейт. Мен силерге кедейчилик келип калуусунан, жакырчылык келип калуусунан коркпойм дейт. "Валакинни ахша алейкум ан тубсата ад-дунья алейкум кама буситат аля ман кана каблакум." Мен силерге корккон нерсем силерден мурункуларга, силерден алдыңкыларга берилгендей байлык силерге да берилип калуусунан корком дейт. Аллахка ант ичем, мен силерге коркуп аткан нерсем кедейлик эмес дейт. Мен силерге коркуп аткан нерсем бул байлык дейт. Силерге байлык, мал дүйнө кенен берилип кетүүсүнөн корком дейт. "Фатанафасуха кама танафасуха." Ошентип берилгенде силер алар бири-бири менен атаандашып мал дүйнөгө чуркагандай силер дагы чуркап кетесиңер деп атат. "Фатухликакум кама ахлакатхум." Натыйжада ошол мал дүйнө алардын шорун кайнаткандай, аларды кыйраткандай силерди дагы кыйратып салат дейт. Мен силерге мына ушул нерседен корком дейт. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бул дүйнөнүн акыйкатын эгер түшүнгөн болсок баяндап атат. Эгерде инсан айтканыбыздай чектен ашып, байлыкка бүт башы менен кирип, динди бул жака коюп туруп кирип кете турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын бул хадисинде айтылган кыйроосуна бары учурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келечекте хадисте келет, мал дүйнөнүн, акчанын, байлыктын кулу кор болсун деп дуа кылган. Шорлоп калсын деп дуа кылган. Эмне үчүн? Качан? Акыреттен алаксыта турган, динди таштап, алектентип кое турган байлыкты айтып атат. Ошончолук деңгээлде чуркап артынан жүрүүнү айтып атат. Хадис айтканыбыздай муттафакун алейх. Бухариде 3158 номерде келет. Муслимде 2961 номер.